кимде ким баламды үйлөйт элем деп ниет кылып жаткан болсо, жакшылап кулак салып, түшүнүп, угуп туруңуздар. Ал эми кимде ким мен өзүм үйлөнөм деген азамат жигиттер болгон болсо, ал жигиттер дагы кулак салып, жакшылап угуңуздар. Биринчи аялды тандап жаткан кезде шарият уруксат береби? Биринчи ошол маселе каралат асылдар. Ошол шарият уруксат берилген аялдарды биз тактап алгандан кийин колдон келишинче туугандардын арасынан эмес, туугандардын өтө жакынкы туугандардан эмес, башка кыздардан карайбыз. Эми ошол жерге жеткенден кийин Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Бисмиллахир-рахманир-рахим Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu Ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям qala Тункахул мар'ату ли арба'i. Абу Хурайра радhiyallahu anhu Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан ушул хадисти риваят кылды. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эгерде силер никелешип үйлөнө турган болсоңор, төрт түрлүү аялга көңүл бургула деди. Биринчиси лималиха. Ошол аялдын дүниөсү каралат. Вали хасабиха. Жана анын хасабы каралат. Ата-энеси, тууган уругу, даражасы кандай. Вали жамалиха. Ошондой эле ал аялдын сулуулугуна. Вали диниха фалфар би азабил динил тарибат ядака. Андан кийин албетте ал адамдын динине, ошол аялдын диндарлыгына каралат. Ушул төрт касиеттин эң биринчи биз көңүл бура турган нерсе бул диндарлыгында экен, урматтуу жамаат. Биринчи биз балабызды үйлөйбүз десек, же болбосо өзүбүз үйлөнө турган болсок, мына ушул аялдын төрт түрлүү сыфатынын диндарлыгына караш керек экен. Биринчи басымды диндарлык жагына коюш керек. Себеби дин шарият менен жашаган адам менен шарият менен жашабаган адамдын асман менен жердей паркы болот асылар. Турмуш бул эс алуу эмес. Турмуш бул санаторияда эмес. Мейли сен канчалык жыргал жашоодо жашабагын, турмуштун өзүнүн тайгак жолдору, анын ашуулары, өдө төмөн иштери болот. Мына ошол кездерде кандайдыр бир башыбызга иш түшүп, Алланын бир сыноолору келип калган кезде, мына ошол кезде билинет. Дос курсагың ток болсо, алдыңда машинең болсо, үстүңдө үйүң болсо, чөнтөгүң толо пул болсо, о көчөдөгү бомжда дос боло берет аксылар. Бул дос. Аял бул, аял. Сен жанында 24 саат жатып, сен менен кошо тирилик кыла турган адам. Аялдагы сенин жыргал жашооңдо любой катын аял болушу мүмкүн. Бирок сенин башыңа иш түшүп калган кезде, ошол кезде ким экени билинет. Анан кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп, анан кийин өмүр бою жүрөбүз. Ошондуктан туугандар, азыркы жаштар айрыкча мен сиздерге айтып коерум, колунда бар аялдарга кызыкпагыла. Азыр биздин көп жаштар катын албай эле эрге тийип алып атат. Сөздүн ачыгын айтып, ачык сүйлөшөлүк. Эрге тийип алып атасыңар. Биздин арабызда жок болсо керек, Кудай кааласа, бирок ошондойлор чыгып калып атат аксылар. Сен анын пулуна кызык эмне кыласың? Пулу бар катын, ал катын болбойт аксылар. Пулу бар катын болбойт ал. Ал өзүнүн нафсиси үчүн сени 15 күн эр кылышы мүмкүн. Эртең сенден чырайлуу, сенден күчтүүрөөк чыгып кала турган болсо, ушундай тамекин чегип ыры тийгенде шак наракка өтүп кете берет.
Россияда иштейби, Америкада иштейби, анын байлыгына кызыкпагыла таксыларым. Анан азыр эркектердин көзүн ушунчалык боей турган илелер чыкты таксырларым. Куни катындагы о салонго ушундай бир кирип чыкса, ушу түшүнгөн кетпей турган акыбалга жеткизип коюп атат. Күнүгө түшүндө көрө турган кылып коюп атат. Алданып калба. Экинчи көңүл бура турган нерсе ошол аялдын салиха болуштугу таксылар. Ошол аялдын салиха болуштугу. Ан Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям qala инна ад-дунья куллаха матаун ва хайру мата'ад-дунья ал-мар'ату салиха. Ona Hazreti Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul hadisти rivayet kıldı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın bardığı bir mata. Alemi dünyanın en jakşı matası bu saliha ayal. Saliha ayal, saliha degen sözdün özünün түшүнүгү taksırlarım. Bu moynunuzga farz bolgon amallardan sırtkı amaldарды dagı waqt taap atkargan ayaldı ошол салиха деп коюлат. Misal үчүн 5 убак намаз окуй турган болсо, 5 убак намаздан сырткары түнкү тахажжудтарда, нафил намаздарда, нафил орозолордо жана башка амалдарда кошумча амалдарды кылып бара турган болсо, ошол аял салиха аял болуп эсептелет. Эгерде салиха аял боло турган болсо, анда Кудай кааласа ошол эркек эң бактылуу эркектерден болуптур иншалла. Мына аял затынын дагы кийинки үчүнчү көңүл бура турган нерсе ал аялдын балага болгон мээримдүүлүгү, эрге болгон урматсыйы. Эрден уялып, өзүн мындай бир далдага тартып тура турган аял боло турган болсо, мына ошол аял эң жакшы аялдардан болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул аялдарды ошол Курайш урусундагы, эми чөлдөгү жашаган аялдарды айтып атат. Ошол төө минген аялдардан эң жакшысы бул ошол Курайш урусунундагы аялдардан. Хайрун нисаи ракибтул ибла салихун нисаил Курайшин ахнаху ала валадин фил сигарихи. Силердин балдарыңардын жаш кезинде өзүнүн мээримин төккөн аялдар болсо, ошондой эле эркектерге кайрымдуу, эркектерди дайыма кызматын кылып турган аялдар болсо, мына ушул аялдардын ушундай сыфатына карашыбыз керек. Ал эми төртүнчүсү болсо, бул ошол Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын учурунда Ан Жабир радиаллаху анху qala tazawwajtu faqala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma tazawwajta faqultu sayyiban faqala ma laka wa lil azara wa li abiha. Ан Жабир радиаллаху анху Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга келип, мен үйлөндүм дейт. Пайгамбарыбыз айтат, кимге? Bir жубанга үйлөндү. Пайгамбарыбыз айтат, сен эмне үчүн кызга үйлөнбөдүң деп атат. Эгерде үйлөнбөгөн жаш жигиттерибиз боло турган болсо, силер жубандарга кызыкпагыла таксылар. Мына өткөндө bir жигитибиз келип кайрылды. Ошол үйлөнө турган тапкан аял жубан экен. Анан катуу кызыгып калыптыр. Атасынын сүннөт болот, майлы үйлөнө бер деп койдук. Кой десең кайткыдай эмес. Бирок кызга үйлөнгөн
өтө чоң мааниси бар таксылар. Эгерде ким ушул маселе тууралуу кызыга турган болсо, мейли келгиле, биз Кудай кааласа айтып деп түшүндүрүп беришке аракет кылабыз.